эле жаш балдар да эми жаш эле кеткен балдар экен, аябай жүрөгүң ооруйт. Ар бир сүрөт келген сайын ыйлап жүрдүм мен. Анан бир күнү чогулушта отуруп эле бул жерде китепкананын директору бар. Ошо айтып калдым, биз болсо айылдарда музейлер аз эле болсо да мектептерде сенде болсо китепканалар көп да айылдарда. Айтсамчы, мен сага тизмелерин берейин, сүрөттөрүн эметейин, туугандарын таппайлы деп эле эметтим да, сен кандай иши көрсөтсөң дегенди эле мынтип эле ачып көрсөтсөм эле ошол кыздын чоң атасы болуп калып атпайбы. Эжем кайдан таптың болуп эле, анан элеп калышты, ошентип атып эле эки жакка айтып атып 3-4 табылды туугандар. Ошо бактым менен өзүңөр сүйлөшкүлөрдөн менин өзүм тайкем согушка катышкан, ушу бактымды таап берсем, место захоронения, эстеликтерин кайсы жерге койган, мүрзөсүн бүт сүрөттөрү менен таап берди. Чоң рахмат. Анан дагы репрессиялангандар, Украинага айдалган чалбасыздар кыздар. Бул Майранбекте көп чыгарат, ошо Украинага кеткенде Майранбекте маалыматтар көп. Аркасына жазып эмне Күзөт айтып аткан аннотацияларды жазып койдум деп. аннотацияларды жазып бул жака белгилеп, кайсы кандай. Анан мен өзүм тайкемда, мен өзүм аташылык болом. Тайкемда репрессияга калган, анан артемийде чыкты да. Кочкордон айдалгандарды тандап, анткени аябай көп киши болгон да бул жакта. Именно Кочкордон чыгарып берди. Чоң рахмат бизге Сүрөттөрдөн да сиздерди таанып кайра. Эми биз ошо келечек муундарыбыз билиш керек да, тарыхтычы. Анткени бул жөнүндө да айтылбайт го эми. Террористтер Украинага айдалган. Көп булар көп айтылбай калганда. Рахмат, ошо силерге дагы чоң ыраазычылык. Сиз аты жөнүңүздү айтып коесузбу, биз чыгарып коелук маалымат газетине. Меники Аселя Асанбекова, эсимде изилдөө аянтчасы. Көмүскөдө калган тарыхты изилдейбиз. Жакшы, ошо